Коомдогу чыныгы болуп жаткан орчундуу көйгөйлөрдү чагылдырган жаңы күч тасмасын тартуу идеясы 2019-жылы жаралып, тартуу иштери 2020-жылы башталган. Тартуу иштерине $15 000 каражат сарпталган тасмага Калем лидерлер академиясы демөөрчүлүк кылган. Тасма Ат башы районунун жаңы күч айылында тартылган. Негизги максатыбыз ошол идеясы келген, ошо көптөн бери келген. Анан 2020-жылда ошо тартып баштадык. Келип баягы 2019-2020-да ковидке калып калбадыкпы. Анан ошондо биз баягы монтаждоо, баягы үн берүү, бул дагы албетте оорчулук жаратат экен. Демөөрчүлөр ошол тааныш эле, достор, инилер, негизги ошол Айбек Моңолов, Улан Усманов, Мурат Ибраев деген жигиттер жардам берди, колдоп кетти. Жиптиге болуларга. Түрдө бакан. Сиз атпайбы? Гөнүгүрүкла. Эмне болуп атабыз? Бүгүн биздин мектепке жаңы мугалим келди. Аты жөнү Чыңгыз. Тасмада жаш мугалимдин айылдагы эски мектепти оңдоо, ээн баш окуучуларды тартипке чакыруу, элет элин эстүү болууга үндөөгө болгон далалаты баяндалат. Көрүүчүлөр Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим чыгармасындагы дүйшөндүн азыркы замандагы образы камтылгандыгын айтышты. Ошондой эле коомдо көп кездешкен ач көздүк, аракештик жана миграция маселесин көрүүгө болот. Азыркы күнгө алып карасак, бардык эле айыл жергесинде эмес, кээ бир шаар жергесинде деле ушул маселе аябай актуалдуу маселе болуп эсептелинет. Анан ошого байланыштуу мен ойлойм, бул кинону көргөндөн кийин эле эмес, негизи эле эгерде айыл тургундарына ушундай бир кинодогудай бир жакшы нерселерди алып барсак, айыл тургундарында өнүгүү болуп, бизде кадимкидей прогресс болот деген ойдомун да. Менде кадимкидей мен бир учурда ыйлагым келди, бир учурда күлкүм келди. Кадимкидей эмоциональный состояние мындай көтөрүлдү да. Бир балта менен мектеп курса болот дейт. Ошонусу андай Мамбет Асан мырза буга чейин кылган эмгеги, Нарын шаарына медресе курду, канча бала окутуп чыкты. Кинонун бет ачарына кала тургундарынан тышкары Нарын шаарындагы мекеме ишканалардын жетекчилери да чакырылган. Алар кино тартуучу топко ыраазычылык билдирип, ошол эле учурда сунуш да киргизишти. Бул жерде баягы окуучуларды жана ошондой эле биздин ата-энелердин, алардын билимге болгон жана ошо окуучуларга тарбия иретинде келечеги үчүн деген мындай бир жарлыктарды мен ошол жерден көрө алдым. Жана ошондой эле билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат демекчи макалда айтылгандай мына ушул тасмалда да турат. Эми бул тасмалдын негизгиси ошол жердеги биздин аксакалыбыздын айткан керес сөздөрү, мына азыркы бизге жаштарга бул суудай керек болуп турат. Күндүк англис тилинде сөз жатта. Жок дегенде 5 сөз жатта. Кинодо роль жараткан актерлордун саны 13, басымдуусу Нарын облустук Муратбек Рыскулов атындагы Академиялык музыкалык драма театрдын актерлору. Тасмада айыл тургундары да катышкан. Алардын арасында кичинекей болсо да таамай сүйлөгөн баланын образын жараткан Нурболот Бакытов бар. Азыркы коом бул 21-кылым. Балардан ар кандай нерсени күтсө болот. Меникинде болгон образ балким бандит болгондор бар. Балким жакшы окугандар болушу мүмкүн. Эми азыр жаштар өсүп атпайбы? Мен деле жашмын албетте, бирок менин көз карашым менен албетте азыр жаштардан баардык нерсени күтсө болот. Элине күйгөн, элин сүйгөн жаштар чоңойсо деп мен кыялмын. Анан мында азыр өзүңүздөр билесиздер, мугалимди азыр мектеп окуучулары мугалим экенин билбей, аябай тарбиясы начар болуп атканды ошол экини чагылдыралы деген максат менен коюлган кино. Баягы атасы болуш жактын уул ыйлак, энеси болуш жактын кыз ыйлак деген кыргыздын сөзү бар. Ошол сөзгө Мамбет Асан аксакал басым коюп ушул кинону тартканбыз. Кечириңиздер, мен бул айылдан кетем. Кетпейсиң. Сага ким укук берди? Бул кино кыргыздын чыныгы патриот жигити Чыңгыз Күмүшбековдун жаркын элесине арналып тартылган. Баш каармандын образы дал ушул адамдын басып өткөн жолун чагылдырат. Тилекке каршы Чыңгыз Күмүшбеков 39 жашында боор оорусунан улам бул дүйнө менен кош айтышкан.
Алина Санкулова, Адлет Алмазбеков, Өлкө Деми.